الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханаху ва таалама чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө Аллах тааланын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Демек, сиз менен биз өткөн кийин акыркы сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Ухуд согушуна камдануусу жана даярдыктарды өткүзүүсү жөнүндө сөз кылганбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип сахабалар менен кеңешип, сахабалардын пикирине кабыл алып, шаардын сыртында, тактап айтканда Медине шаарынын сыртында согушууну чечти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип жума күнү жума намазын окуп, андан кийин адамдарды ошол жума хутбасында сабырдуулук өндөп, ар бир жеңиш сабырдуулуктун артында жана Аллах таалага таат ибадат кылуунун артында болот экенин айткандан кийин өзүнүн бөлмөсүнө кирип, Абу Бакр жана Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхуманын жардамында өзүнүн саатын кийди. Бир эмес, эки саатын кийди. Эки жанагы темирден болгон ошол согуштун эң негизги куралдарынын бири болгон денесине сауытты кийди. Биз бул жөнүндө өткөнкү сабагыбызда токтолуп өттүк. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыртка чыгып, ошол мусулман отрядтарыны бардыгын карап, анан аны үчкө бөлөт. Үчкө бөлүп, биринчи отрядты мухажирлердин отряды кылат. Анын жетекчиси кылып Мусаб ибн Умайрды шайлайт. Андан кийин экинчи отрядты ансарилердин Аустун отряды, анан Хазрачтын отряды кылып, Аусга Усайд ибн Худайрды, ал эми Хазрачка болсо Хаббаб ибн Мунзирди жетекчи кылып шайлайт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Уммул Мактумду Медине шаарына халифа кылат дагы, өзүнүн орун басары кылып, анан жолго аттанат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолго чыгып баратканда Мекке, ошол Медине шаарында жашаган жөөттөрдөн болгон, мусулман динини кабыл албаган адамдардын сабына келип кошулуп атканын байкайт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн алардын кошулуп атканын сураганда, алар айтат, мурда Хазрач менен алардын келишими болгон. Ушундай согушта бири-бирине жардам бере турган келишим болгон. Бүгүн ошол Хазрач согушка чыгып кетип аткандан жанагылар келип жардам үчүн кошулуп атат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Ушундай сөзүн айткан, бул кыямат күнүнө чейин эреже болуп калды. Мушриктерге каршы капырлардан жардам суралбайт дейт. Түшүнүктүбү? Демек, мусулман адам мушриктерге каршы капырлардан жардам сурабайт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип баратып Шайхан деген жерге келет. Шайхан деген жерге келип, бардык ошол мусулман аскерлерин көздөн өткүзөт. Ошол мусулман аскерлерин көздөн өткүзүп, ошол жерде жанагы Шайхан деген жерде сахабалардын арасында жаш сахабалар болгонун байкайт. Кичинекей жаш балдардын дагы ошол согушка ушундай кызыгып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте мусулмандардын желегини коргоо үчүн, мусулмандардын шаарыны коргоо үчүн ушундай жигердүүлүк менен чыгып бараткан жаштарды көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде көптөгөн жаш балдарды артка кайтарат. Ошолордун бири Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб болот. Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб ошол жерде эмнеге кайтат? Артка кайтып кеткендердин бири болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Самура ибн Жундаб деген сахабаны да калат. Анан Рафи деген сахабаны да алат. Ошондо караңыздар, Рафи деген сахабаны алгандыгы себеби ал жаш болушуна карабастан найзаны аябай жакшатат эле. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Рафини алганда жанагы жерде Самура чуркап келет дагы, Аллахтын элчиси дейт. Бул сиз алдыңыз го, мен эмне үчүн албадыңыз дейт. Караңыз, ушунчалык субханаллах, жаш болушуна карабастан жанагы өлүмгө баратат, ушундай өлө турган согушка, өлүм ыктымалы жогору болгон согушка баратат. Бирок ошого карабастан жанагы өлүмдөн коркпой, дини үчүн жанагы жерде жаш болуусуна карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, жанагы өзү теңдүү сахаба менен атаңдашып, Рафини эмне үчүн алдыңыз? Аллахтын элчиси, эгерде чын-чынына келе турган болсок, Рафи менен күрөшүп жеңип коем дейт. Андан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анда күрөшчү дейт. Жанагы жерде Самура менен Рафи экөө күрөшөт. Чындап эле Самура Рафини жеңип коет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Самураны дагы ошол мусулмандардын сабына кошуп алат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол түндү ошол Шайхан деген жерде өткүзөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол түндү өткүзүүдө Мухаммад ибн Масламаны
50 сахабаны кошуп берет дагы ошол мусулмандардын аскерини түнү коройсуңар деп эмне аларды корукчу кылып шайлайт. Ошол эле учурда пайгамбар салам Закван ибн Абдукайсты өзүнү коргоого бир канча жилдеттер менен эмне ошол жерге тургузуп коет. Анан таң атпай эртең менен багымдатуу убактысы кире элек эми мына кирет деп калган учурда бир окуя болот. Ал кандай десе, Абдуллах ибн Убай ибн Салул ошол жерде ызы чуу салат. Ал кандай ызы чуу болот десек, ал эмне жанагы жерде мусулмандардын жүрөгүнө коркуу сезимин салуу үчүн ошо немелер душмандар көзүнө көрүнүп калган, жарык түшөйүн деп ушундай болуп калган учурда жанагы душмандардын астында эмне кылат? Душмандардын маанайын көтөрүү жана мусулмандардын маанайын түшүрүү максатында жанагы жерде эмне ушундай ызы чуу көтөрөт. Ал ызы чуу ушундай деп шылтоо кылат: эмне үчүн биз өзүбүздү өлүмгө алып баратабыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мен айттым дейт, Мединенин ичинде согушайлы деп. Пайгамбар салсам менин эмнемди пикиримди кабыл албай, силердин пикириңерди кабыл алып койду дейт. Чүнктүбү? Менин пикиримди кабыл албастан силердин пикириңерди кабыл алды. Мен ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте согушка чыкпайм дейт. Ал менен анын максаты ал эмес эле. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Ал менен анын максаты жанагы жерде чындап эле ошол сөзү үчүн эмес эле. Себеби эгерде ошол сөзүнө кайта турган болсок, ал анда Мединеден чыкпай эле калып кетүүсү эмне ошол сөзүнө ылайыктуу болот эле. Бирок ал Мединеден чыкты, мусулмандар менен келди, ошол Шайхан деген жерге келип түнөп таң атканда ошо душмандар бет маңдайында көрүнүп калганда ошол нерсени кылды. Бул нерсени кылуудан максаты мусулмандардын руханий ушундай немесине духуну түшүрүп, жанагы ушу согуш алдында манавиятыны кетирип, мусулмандарга эмнени капырларга, мушриктерге ийгиликти тартуулап, ал эми мусулмандардан ийгилик кетүүсүн каалап ошол нерсени эңсейт эле. Жана эгерде мусулмандардан ийгилик кетип, пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүлө турган болсо, ал өзүнүн негизги максатына жетет эле. Ал максат кайсы эле? Ал ошол Аус жана Хазраштын жетекчиси болуп, ошол Медине шаарында алардын падышасы болуу эле. Биз мурдагы сабактарыбызда токтолгонбуз, Абдуллах ибн Убай ибн Салулдун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кылуусунун эң чоң себеби да ушул болгон. Эми мына такка көтөрүлүп падыша болуп, эмне ошол Аус жана Хазраштын башында бийликтин эң негизги бутагы болгон падыша болууну каалап, ушундай болоюн деп калган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, эмне ал жерде шариятты орноткондон кийин эмне болду? Жанагы жерде анын бийлиги кетип калды. Ошол нерсе үчүн дагы ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушунчалык катуу жек көрүп калган. Демек ушул нерсени кайтарып алуу үчүн жанагы жерде Абдуллах ибн Убай ибн Салул эмне бүт ар түрдүү эмнелерге, мусулмандар жеңилип калуубуз үчүн ар түрдүү кадамдарга барууга даяр эле. Ошол жерде бир эле мунафыктар эмес, мусулман жүрөгүндө иманы бар адамдар дагы ошонун ошол кылган кылыктарына таасирленип, кебирлери кетип кала жаздады. Жада калса Аллах субханаху ва таала бул жөнүндө сыпаттады. Аус урусунун Бану Харис деген тайпасы менен Хазраштын Бану Салама деген тайпалары кетип калайын деди. Бирок Аллах субханаху ва таала алардын жүрөгүндөгү иманды бекемдеп, аларды эмне ошол жерде бекем кылып алып калды. Жабир ибн Абдиллах деген сахаба бар, ошонун атасы Абдуллах. Ошол жерде жанагы сахабалар, кетип аткан сахабаларды мунафыктарга азгырылып, мунафыктарды ээрчип кетип калган сахабалар болду ошол жерде. Ошолордун алдын тосуп туруп, эмне кылып атасыңар? Бунуңар жакшы эмес, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргошубуз керек го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бардык жерде согуш кылуубуз керек го деп жанагы жерде алдын тосконго карабастан эмне жанагылар артка кайтып кетип калды. Ошондо жанагы Абдуллах ибн Убай ибн Салул айтат: эгерде мен согуш болгонун билгенде артка кайтпайт элем дейт. Караңыз, субханаллах, ушунчалык жанагы амалы, сөзү амалына каршы болгон сөздөрдү сүйлөйт. Бул мунафыктардын сыпаты бир туугандар. Аллах субханаху ва таала ушундай деп сыпаттады: "Валия'ламиллазина нафaqu ва qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u". Караңыздар, билиңиздер дейт, мунафык адамдарды, эгерде аларга ушундай деп айтылса дейт, келиңиздер Аллахтын жолунда согушуңуздар деп айтылса дейт, же болбосо Аллахтын динини коргоңуздар деп айтылса дейт, колу дейт, алар ушундай деп айтат: "Лау на'ламу qitalan lattaba'nakum". Биз эгерде чындап согуш болушуну билсек, силерди ээрчит элек деп айтат эле дейт. Караңыз, Аллах таала буларды сыпаттаган мунафыктарды. Аллах субханаху ва таала дагы айтып атат ошол жерде: "Hum lil kufri yawma idin aqrabu lil iman". Алар ошол күнү ошол сөзү менен куфурлукка жакын эле иманга караганда дейт. Караңыздар, бул менен алар өздөрү билген абалда мушриктерге эмнени тартуулайт эле? Мушриктерге жеңишти тартуулайт эле. Анан Аллах субханаху ва таала дагы алардын сыпатын баяндап: "Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim". Алар тили менен жүрөгүндө жок нерсени сүйлөйт дейт.
Алар аннык билип турса дагы согуш болушуну, мусулмандар менен мушриктер аннык бет алып, ошо согушка камданып атканын көрүп турса дагы, эмне алар биз силердин согушканыңарды билгенде биз силерди ээрчит элек, силер согушпайсыңар деген мааниде эмне ушул сөздү айткан. Аллах субханаху таала ошого эмне рот берип айтып атат. Жок, алар дейт, дайыма жүрөгүндө бар нерсе менен тилиндеги нерсеси дал келбейт дейт. Ошон үчүн эки жүздүү алар. Ошондуктан караңыздар, анын жүрөгүндө башка жүз, ал эми тилинде башка жүз. Мунафиктардын сыпаты бир туугандар. Аллаху а'ламу бима яктумун. Аллах таалам алардын жашырып жаткан нерсесин билет деп, алардын ушул ичиндеги сыпаттарын Аллах субханаху таала эмне кылды? Ашкере кылып койду. Андан кийин ошолтип кетип калгандан кийин мусулмандарда демек 700 аскер калды. Мусулмандардын кошунунда 700 аскер калды. Демек караңыздар, мушриктерде өткөн сабагыбызда айтып өттүк 3000 аскер. 3000 аскердин 200 атчан. 200 атчан, 700 соочондору бар, 700 ушундай шилем жана ушундай темир бронежилет кийген дери бар. Ал эми мусулмандарда бул ирет Бадырга караганда көбүрөөк, бирок ошол эле учурда мушриктердин санына караганда азыраак. Канча эсе десе, дээрлик 4 эсе азыраак. 700 аскер калды мусулмандарда. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 700 аскер менен кылып, анан жанагы эмне ошол арал жалаң болуп турган учурда анан Ухудка карай бет алат. Ухудка карай бет алып, алар Мекке мушриктери Ухудтун, ошол Ухуд деген чоң тоо бар, ошонун жамбашына келип, ошо олтурукташып, ошол жерге өздөрүнүн чатырларын тегип, ошол жерге эмне даярдыктарын көрө башташкан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде сахабаларга кайрылат. Ким ушул Ухудка дейт, ошол сахабаларга ошол Мекке мушриктердин алдынан өткүзбөй туруп башка жол менен алып барат дейт. Ошондо Абу Хайсама деген сахаба айтат, мен Аллахтын элчиси деп бир адамдын багы менен салат. Бир адамдын багы менен ошол кесип өтөт. Ошондо жанагы мусулмандар жанагыларга бетме бет келбей, анан буйта өтүп туруп, анан ошо Ухуд тоосуна барып жайгашмакчы болот. Ошондо Мирба ибн Кайзи деген мунафыктардан болгон бирөө ошол жерден чыга калат дагы, жанагы жерде мусулмандардын жолун тосот. Өтпөгүлө, бул менин багым деп. Анан жада калса жөн эле жолун тоспостон ошол жерде өтүп кетип аткан мусулмандарга топурак кум чачып жүзүнө жанагы жерде такыр эмне кылат, өткүзбөй коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагыны көрүп, тим койор эле, бул эми көзү азиз инсан, Аллах субханаху таала бул инсандын бир эле көзүн эмес жүрөгүндө сокур кылыптыр деп, анан эмне өтүп кетет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып, анан ошол абалды бардыгы кырдаалды көздөн өткүзөт. Караңыздар, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бир эле дини жетекчи эмес, бир эле адамдын руханий азыгын камсыздаган инсан катары эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бардык адам баласына эмне жашоосунда керектелген бардык нерсеге эмне багыт берген имам деп билишибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол эле учурда согуш учурунда эмне болду? Согуштагы эң чоң күчтүү аскер болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шунчалык тактиканы, согуш стратегиясын жакшы билген инсан болду. Жанагы жерде келди дагы ошол Ухудка эмне мусулмандарды эң сонун жерге жайгаштырды. Анын сонундугу кайсы нерседе? Караңыздар, биринчи келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Ошол жерде бир кичинекей тоочо бар, Жамал Рума деп коет. Жабал Рума. Ошол Жабал Румага кичинекей тоочо болгондон ошол жерге 50 сахабаны эмне кылат? Коет. 50 сахабанын бардыгы жаны өтө күчтүү аткан сахабалар. Ошолордун башына Абдуллах ибн Жубайрды коет. Абдуллах ибн Жубайрды коюп, анан жанагыларга ушундай тапшырма берет. Силер ушул жерге тургула. Мол биздин артыбыздан келип, биздин артыбыздан сокку беребиз деп ушундай кимде ким артыбыздан ушундай чабуул жасай турган болсо дейт, силер ошолорду эмне ошолордон бизди коргойсуңар дейт. Жаңар менен ошолордон коргоп бересиңер дейт. Жана аларга ушундай дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тапшырма берет. Биз дейт, эгерде ушундай майдандан утуп алардын олжолорун терип турган болсок да дейт, алардын качып кеткенден кийин олжолорун терип жаткан болсок да, силер ал жерден түшпөгүлө, менин уруксатым бармайынча дейт. Ошол эле учурда биз утулуп, артка чегинип, артка качып бараткан болсок дагы, силер ушул тоодон түшпөгүлө, менин уруксатым болмоюнча дейт. Жанагы жерде сахабалар бардыгы эмне макул болуп, ошентип жанагы эмне өздөрүнүн ордун ээлейт. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң күчтүү стратегиясы эле бул. Эмне себептен дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, Ухуд деген тоо бар. Мединеге барган болсоңуздар билесиздер, Ухуд деген чоң тоо бар. Ошол тоонун бет маңдайында кичинекей ошол жаачылардын эмнеси, кичинекей тоочосу бар. Ошол жаачылардын тоочосу эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жанагы Мекке мушриктеринин атчандарынан коргоп берди. Себеби ушундай согуш башталганда, азыр ылдыйракта кененирээк келебиз, согуш башталганда жөө
аскерлер менен мусулмандардын жөө аскерлери катуу салгылашып ошондой майданда жүргөн учурда жанагылардын ат жандары кирүүсүнө мүмкүнчүлүк жаралган жок. Демек аларда бир эле мүмкүнчүлүк бар эле, артынан айланып барып туруп мусулмандардын артынан сокку берүү мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсенин алдын алып, эмне кылды? Алардан бир кадам алдын жүрдү дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолордун ошондой артынан мусулмандардын артынан айланып келип туруп, мусулмандардын артынан сокку берип, мусулмандар курчоодо калып калбастыгы үчүн ошол нерсени алдын алып эмне кылды? Ошол жанагы 50 жаны жакшы аткан жигиттерди ошол тоого орноштурду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Мусулмандарды да отрядка бөлдү. Мусулмандарды отрядка бөлгөн өзү. Жанагы жогоруда айтып өткөндөй отрядтарга бөлгөн. Эми ошол жерде оң канат, сол канат кылды. Оң канатка эмне Мунзир ибн Амрды жетекчи кылып шайлады. Мындай жатканда оң канатка Мунзир ибн Амр ошол амир болду. Ал эми сол канатка болсо Зубайр ибн Авам болду. Ал эми Халид ибн Валид кокус артынан кол салып кала турган болсо, эмне Миктат ибн Аусту ошол жерде эмне кылып койду? Карап турасың, кокус кол сала турган болсо, сен ошол жерде эмне тоскоолдук жаратасың ошол адамга, эмне каршы согушасың деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорду койду. Андан кийин жакшылап карасаңыз, эгерде согуш стратегиясын билген аскер башчы, өтө мыкты билген аскер башчы болсо дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган нерсенин ашыкчасын кылбайт эле. Себеби ал жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланды. Ал кандай мүмкүнчүлүк эле? Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип жайгашкан жер ушундай сонун жер эле. Анын сонундугу кандай? Мекке мушриктеринин бийигирээк жерге келип жайгашты. Биринчиден, бийиктик бул дайыма согушта эмне орус тили менен преимущество деп коет. Мындай жатканда утуу ыктымалын жаратат. Эмне себептен десе, себеби уткан болсо мусулмандар селдей болуп агып жанагыларды эмне жууп кирет. Эгерде утулуп бараткан болсо, мусулмандар артка чегингенде жанагылар келүүсү кыйындашат. А мусулмандардын үстүндөн турганда, бийиктикте турганда аларды эмне коргонуу мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Ошол себептен. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бет маңдайында мушриктер тургандан кийин ал чоң бир майдан, сол жагында, оң жагында чоң Ухуд тоосу бар эле. Ухуд тоосун дагы эске алды. Эгерде мусулмандар кокус утулуп кала турган болсо, эгерде жеңиш мусулмандардан кете турган болсо, мусулмандар артка чегинип тоого чыгып кете турган болсо, алар мусулмандарды туткунга ала албайт. Мусулмандардын качып кетүү мүмкүнчүлүгү болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерселерди эске алды. Караңыздар, эң сонун стратегияны түздү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушундай сонун стратегияны түзүп, анан өзү артында эмне болду? Жанагыларга менин уруксатым болмоюнча эч кандай согуштар, эч кандай эмне болбосун деди, эч кандай кол салуу же болбосо чабуул ошол нерселер болбой турсун, менин уруксатым келмейинче деди. Ошентип, эстеп калыңыздар, Хижранын 3-жылы, Шаввал айынын 7-синде эмне ушул Ухуд согушу тарыхта орун алды. Бир туугандар, караңыздар, Бадыр согушу, эгер эстесеңиздер, Бадыр согушу Хижранын 2-жылы 17 Рамазанда эмне болгон. Бул чоң эмне тарыхта чоң алтын сыямен жазылып калды десек болот. Ошондон дээрлик 1 жыл өткөндөн кийин, караңыздар, Рамазан 1 жыл болду. Рамазандан кийин Шаввал айы келет. Шаввал айынан 17-синде эмес, 7-синде, балким 1 жыл 20 күндөн кийин эмне мусулмандар менен мушриктер дагы бир рет эмне кылды? Токношду. Дагы бир рет эмне бетме-бет келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте эң чоң сүннөттөрдүн бириси эмне кылат эле? Сахабаларды ошол согуш майданына чыгарардан мурда аларды шыктандырат эле. Аларды ар түрдүү ушундай аят, хадистер менен жанагылардын ушундай маанавиятын көтөрүү үчүн ар түрдүү сөздөрдү айтат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол маанайын көтөрүү үчүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде өзүнүн кылычын алды дагы, ким мынал кылычтын акысын бере алса, мен ошол адамга ошол кылычты беремин деди. Жанагы жерде караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошол кылычты алууну бардык ошол жерде күчтүү, аттуу баштуу баатыр сахабалар эңсейт эле. Ошолордун арасында Али ибн Аби Талиб бар эле, Зубайр ибн Аввам бар эле, Умар ибн Хаттаб бар эле, жана ошол сыяктуу чоң сахабалар бар эле, эңсейт эле. Анан ошондо Абу Дуджанна деген сахаба турат дагы, эй Аллахтын элчиси дейт, бунун хаккысы эмне дейт? Бунун хаккысы эмне? Айтыңызчы дейт.
Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кылычтын акысы дейт, ушул кылыч сынып талкаланып калганга чейин эмне кылыш дейт, ошол эмне мушриктер менен согушуу дейт. Ошондо Абу Дуджан айтат, мен Аллахтын элчиси ушунун хакысын өтөйм дейт. Анан жанагы кылычты алат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жанагы кылычты алып, ушундай кылып жанагы жерде басып кетет. Ушундай басканы текеберлик менен басат. Караңыз, биз билебиз, шариятыбыз жердин үстүндө инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Аллах таалам бардык ушундай текебер жерди басса тешип жиберейин деп баскан адамдарды жаман көрөт дейт. Бул шариятыбызда жемеленген амал. Мусулман адам эч качан эмне кылбаш керек? Жерди тешип жибере турган деңгээлде текеберленип баспаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү жөнөкөй болгон, басканы жөнөкөй болгон, эмне анын жүргөнү да жөнөкөй, амалы да жөнөкөй болгон. Демек жанагы жерде Абу Дуджан ушундай текеберлик менен басат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Мынау" дейт, ушул басышты дейт, ушул азыркы Абу Дуджанадан садыр болгон ушул кыймылды Аллах таалам жаман көрөт, бирок ушул жерден башканы дейт. Капырлардын алдында ушундай кылса болот дейт. Эмне себептен? Себеби капырлардын алдында өзүнүн дини менен, өзүнүн ушул амалы менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан кылыч алгандыгы менен жанагы ушундай сыймыктанып капырлардын алдынан басып өттү. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде эмне бул жемеленбейт деди. Андан кийин меккеликтерге токтоло турган болсок, меккеликтер дагы ошол эмне согушка киришүү үчүн өздөрүнүн даярдыктарын көрүп жатты. Меккеликтердин эң негизги жетекчиси жалпы ошол 3000 аскердин башында турган аскер жетекчиси Абу Суфьян деп өткөнкү сабактарыбызда айтып өткөнбүз. Абу Суфьян ошол 3000 аскердин башчысына болду. Ошол эле учурда Халид ибн Валид жана Икрима ибн Аби Жахил алар атчандардын жетекчиси болду. 100 атчандын жетекчиси Халид ибн Валид, ал эми 100 атчандын жетекчисине Икрима ибн Аби Жахилди койду. Эмне үчүн экөөнү бөлүп койду десе, Халид ибн Валидди оң жагына койду, 100 атчан кылып, Икрима ибн Аби Жахилди 100 атчан кылып сол жагына койду. Алар дагы жөндөн жөн эле чыгып келип эле согушкан адамдар эмес. Булар дагы согуш стратегиясын өтө күчтүү билген адамдар. Мыкты өзүнө жүктөлгөн иштерди эң сонун деңгээлде өткүзгөн адамдар. Айрыкча Халид ибн Валид. Халид ибн Валид бир туугандар кийинки келечекте окуп билебиз иншалла, Халид ибн Валид исламды кабыл алгандан кийин көп согуштарда ушундай эмне аскер башчы болгон. Эч бир согушунда утулган эмес Халид ибн Валид. Ушундай эмне ушул ишти, ушул согуш стратегиясын өтө күчтүү билгендиктен. Андан кийин Абдуллах ибн Аби Рабияны эмне найзачыларга башчы кылып койду. Ал эми байракты болсо Бану Абдуддар урусуна берди. Бану Абдуддар бул бир туугандар Кусай ибн Килабдын балдары Кусайдын амалдарын бөлүп алгандан ошондо Бану Абдуддарда эмне тийген? Желек көтөрүү, ошол согушка чыкканда желек көтөрүү Бану Абдуддарга тийген. Бану Абдуддар. Демек, жанагы жерде Абу Суфьян Бану Абдуддарга желекти берди. Желекти берип туруп, жанагылар согушта артына карап качып кетпес үчүн жанагылардын намысына тие турган ушундай эмне катуу сөз айтты. Өткөндө силер көтөргөн желек жыгылып, биздин эми аттуу башчыларыбыздын өлгөнүн билесиздер деди. Бул ирет деди. Эгерде силер дейт, ошондой желекти көтөрө албай, же болбосо желекти таштап кача турган болсоңор, азыртадан бергиле биз көтөрөйлү буну деди. Жанагы жерде Бану Абдуддар урусун аябай намыстанып кетип туруп, биз деди, ушул өзүбүздүн жаныбыз курман болуп Бану Абдуддардан эч ким калбай калганга чейин биз эч кимге бул желекти бербейбиз деп жанагы жерде касам ичип эмне кылды? Жанагы жерде желекти эмне бекем кармады. Ошентип Курайш ошол согушка кирерден мурда 2 айла амал кылып көрдү. Мусулмандардын ортосундагы биримдикти кетирүү үчүн, же болбосо мусулмандардын маанайын чөктүрүү үчүн, же болбосо ушул сыяктуу мусулмандарга карата 2 амал колдонду. Анын биринчиси кандай болду? Биринчиси Абу Суфьян ошол мадиналыктарга адам жөнөттү. Мадиналыктардын отрядына адам жөнөттү. Алар келип эмне деди? Эй деди, мадиналыктар, силер менен биздин ортобузда эч нерсе жок деди. Силер менен биздин ортобузда тирештире турган, кылыч көтөртүрө турган эч кандай себеп жок деди. Биз силер менен эч нерсени эсептешүүнү каалабайбыз. Бизге ушул өзүбүздүн туугандарыбызды коюп бергиле, биз ошолор менен эле согушабыз. Силер кенен кете бергиле, силерге эч ким тийбейт деди. Жанагы жерде ансарлар бул Абу Суфьяндын бул айлакерлигине эмне эч качан алданбайт эле. Жок деди, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен өлүмгө чейин согушабыз деди. Андан кийин экинчи амалы ошол Абу Суфьян Абу Амир аль-Фасиq деген белгилүү бир адам болгон. Абу Амир аль-Фасиq деген бул Хазрач урусунда башчы болгон. Хазрач Аус урусунда башчы болгон. Мурда
Мунун сөзүнө, Абу Амирдин сөзүнө бардык уккан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ага ошол фасык деген эмнени койгон, лакапты койгон. Абу Амир аль-Фасык эмне кылды? Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мединеге келип отурукташкандан кийин жанагы эмне кылат? Ушундай Абу Суфьянга айтат: "Мен эгерде бара турган болсом, менин урум бардыгы менин артымдан ээрчип кетет, Мухаммадтын артынан эч ким калбай калат" дейт. Ошондо Абу Суфьян жанагын жөнөтөт. "Бар эми, ошол жанагы берген убадаңды аткаргын" деп. Жанагы жерде Абу Амир барып туруп өзүнүн ошо мурдагы абалын эскертет. "Мен силердин үстүңөрдөн жетекчи элем, мен силерге ушундай кылган, ушундай нерселерим бар эле" дегенде, мусулмандар бул экинчи булардын айлакерлигине дагы алданбайт. Бул эмне? Абу Амир аль-Фасыкты кабыл албай коет. Ошентип Абу Амир аль-Фасык эмне кур жалак болуп, артка эмне куру кол менен кайтып барат. Анан жанагы жерде мушриктер, караңыздар, мушриктер артка Бадыр согушу буларга сабак болгон. Эмне, кандай сабак болгон? Артка чегинип качып кеткенден улам утулуп калган. Эми бул ирет утулбай турган бүт чараларды колдонду. Ал чаралардын бирөөсү кайсыл эле? Аялдардын алып алган. Аялдар жанагы жерде, ошол аялдардын башчысында бир 15 чакты аял болгон. Ошолордун башчысында Хент ибн Утба деген, Утба ибн Рабия деп өткөнкү сабактарыбызда айтып өткөнбүз, жанагы Бадыр согушунда өлгөн. Ошонун кызы болгон. Хент бул Абу Суфьяндын аялы болгон. Абу Суфьяндын аялы болуп, ошол жерде күйөөлөрүнү жана башка эркектерди шыктандыруу үчүн согушка ушундай чоң рух менен, ушундай чоң маанайда, күчтүү маанайда кирүүсү үчүн эмне кылды? Ар түрдүү ырларды токуп, жанагыларды кубаттап турду. Ар түрдүү ырларды айтып, эми биздин тил менен айтканда, жанагылардын мотивация кошула турган ушундай ырларды айтып, эмне кылып турду? Ошол аялдар аларды артынан кубаттап турду. Андан кийин согуш башталды. Мусулмандар менен эмне ошол мушриктер бетме-бет турушту. Бетме-бет тургандан кийин жанагы жерде эки чечүүчү сааттар жетип келип, тараптар бири-бирине жакындашканда, караңыздар, эң биринчи Талха ибн Абу Талха деген аль-Абдари, Талха ибн Абу Талха аль-Абдари деген бир өтө чоң баатыр болгон. Өтө чоң баатыр болгон. Бул баатыр Меккелик мушриктердин арасында болгондуктан мусулмандар бул баатырды аябай жакшы таанышкан. Күчтүү баатыр, акыйкатта күчтүү баатыр болгон. Ошол күчтүү баатыр болуп, жекеме-жекеликти эч кимге берген эмес. Ошол себептен мусулмандар аскерлердин кочкору деген ага лакап берген. Бир эле мусулмандар эмес, арабтар ошондой эмне берген, лакап берген. Эч качан ал артка кайтпай турган экен. Анан жанагы жерде мусулмандардан бардыгы эмне чөчүлап турат жанага чыгууга. Бирок Зубайр ибн Аввам чыгат дагы. Зубайр ибн Аввам жанагы жерде чыгып туруп, эмне кылат? Жанагы менен чапкылашып кетет. Чыкканда эле Зубайр ибн Аввам арстандай болуп жанагы жерде секирет да, секирип туруп, эмне кылат? Жанагынын атына үстүнө чыгып, аттан жанагыны түшүрөт да, анан арстандай болуп кайра аттан секирип түшүп, жанагыны эмне өлтүрүп коет. Бул бир көз ирмемдин ичинде, тактап айтканда бир кичинекей убакыттын ичинде болот. Караңыз, алардын ушундай ишенген баатыры, жанагы Бадыр согушунда ишенген баатырлар өлгөн сыяктуу бир көз ирмемде өлүп калды. Бул да болсо эмне кылды? Согуштун алдынан алардын маанайын чөктүрүп жиберди. Кимдин? Мушриктердин. Ал эми мусулмандарга болсо маанайын көтөрдү жана мусулмандардын ушундай баатырлык, эрдиктерине ан сайын эрдик кошту. Ошентип жанагы жерде эмне башталды? Согуш эки тараптан тең эмне согуш каттуу башталды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, караңыздар, бардык пайгамбарлардын хавариси болгон. Менин хаварим Зубайр ибн Аввам деп айткан. Хавари деген алдында жетелеп жүргөн, мисалы Иса ибн Мариямдын хаварилери болгон, алдында жүргөн адамдары. Менин хаварим Зубайр ибн Аввам деген, Зубайр ибн Аввам жөнүндө ушундай жакшынакай сөз айткан. Анан жанагы жерде согуш башталып, эки тарап тең бири-бирине ушундай каттуу, кандуу согуш кылып, ошол жерде согуш ушунчалык күчөп, чу дегенде эле эмне байрак үчүн согуш башталды. Байрак үчүн согуш. Караңыздар, билесиздер, мурдагы сабактыбызда да айтып өттүк, бунда да кайталайбыз. Байрак бул ошол илгерки согуштун жанагы эң негизги неси болгон, жанагы утуш же болбосо утулуу деген аламаты болгон. Эгерде байрак жыгылган болсо, алар эмне утулду деген бир аламат болгон. Ошол себептен ушундай согушта ошол байракты көтөрүп турган жерге барып, ошол байракты түшүрүүгө аракет кылат эки тарап тең. Эми бул учурда мусулмандар ушундай бекем иманы менен, ушундай Аллахтын дини үчүн согушуп жатканын билгендиктен, булардын руханий дагы жана күчү дагы ушунчалык күчтүү эле.
Караңыздар, ошол жерде мусулмандар арстандай секирип эле кирип, жанагы жерде көз ачып жумгуча эле байрак үчүн каттуу согуш башталды. Байрак үчүн каттуу согуш башталып, байракты жана жогоруда айтып өткөндөй Абдудар урусу алган. Абдудардын эң биринчиси Абу Саид ибн Абу Тольха алган. Абу Саид ибн Абу Тольха алган. Анан эмне кылды? Ошол жерде жок, андан мурда Абу Шайба Усман деген алган. Анан Усман деген алып, ал ушундай согушка киргенде эле Хамза ибн Абдул Мутталиб радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху абасы, атасынын бир тууган өкөсү жанагы жерде жанагыны жыгыта чабып өлтүрүп койду. Ошентип анын бир тууган өкөсү Абу Саид ибн Абу Тольха алат. Ошентип өлүп олтуруп, жанагы Абу Тольханын балдарынын бардыгы 6 баласы болот, 6 баласы тең өлөт жанагы жерде. Жанагы жерде согуш ушунчалык каттуу кызып турган учурда жанагы байрак үчүн каттуу согуш ошо байрактын айланасында болот. Жанагы байрагы жыгылганда экинчиси келип көтөрөт. Экинчисин дагы мусулмандар чабып өлтүрөт. Бир тараптан Али болсо, бир тараптан Хамза, бир тараптан дагы батыр сахабалар ошондой келген сайын эле жанагыларды өлтүрөт. Ошентип Абу Тальханын уулдары калбай калат. Анан Абдудар урусундагы башка дагы батырлар келип ошол жерде бардыгы эмне кылат? Ошол желекти көтөрүп турууга аракет кылат. Ошолордун арасында Артат ибн Шурахбил деген болот. Ал дагы ушундай желекти көтөргөн учурда эле мусулмандар келип, анын дагы кол бутун чабып, жанагыларды эмне кылат? Ошентип колунан желекти кулатат. Ошентип жанагы жерде Суаб деген кулу калат. Бир гана ошол Абдудар урусуна тиешелүү болгон Суаб деген кул калат. Ал дагы аягында мен ушул кожоюндорумду жоготтум деп эч кимиси калбай калат. Абдудар урусунан эч кимиси калбай калат. Жанагы Суаб эмне кылат? Жанагы кылычты кармап эле, ушундай желекти кармап эле ушундай согушуп турган учурда мусулмандар келип, аны дагы колу бутун чабып, ошентип аны дагы эмне кылат? Кыйратат. Ошондо жанагы Суаб дагы кулап жыгылып түшөт. Ал эми башка тараптагы мусулмандардын абалы кандай болду десе, башка тараптагы мусулмандардын абалы дагы ушул байрак үчүн күрөшүү кандай кызгын жүрүп аткан болсо, башка тарапта согуштагы куттум ошондой кызгын жүрөт эле. Андан дагы мусулмандардын үстөмдүүлүгүнүн астында өтүп аткан. Ошол согушту сыпаттаган болсок, ошол согуштун дээрлик бардык жеринде, кайсыл жери болбосун, оң канат болобу, сол канат болобу, же болбосо ортоңку майдан болобу, кайсыл жеринде болбосун, мусулмандардын үстөмдүүлүгүнүн астында киргенде эле мусулмандар ошол бисмилла дегенде эле эмне ошол жеңиш менен баштады. Айрыкча Хамза радиаллаху анху, Абу Дуджанна ошол сыяктуу батыр сахабалар эмне өздөрүнүн эрдиктерин көрсөттү. Абу Дуджаннага токтоло турган болсок, Абу Дуджанна кандай болду? Абу Дуджанна ушунчалык батырлыкты көрсөттү. Караңыздар, жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кылычты алып келгенден кийин сапка тизилип, өзүнүн эмнесине бешенесине кызыл бир боону байлайт. Ансарилер билет эле, Абу Дуджанна эгерде пешенесине ушул кызыл боону байлаш турган болсо, ал өлүмгө чейин согушат экенин билет эле. Зубайр ибн Аввам айтат. Өзү сыпаттап берет ушул Абу Дуджаннанын согушуну. Мен дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, ушул кылычты дейт, мага ра көрбөстөн Абу Дуджаннага бергенинен кичине жүрөгүм эмне болду дейт. Жүрөгүмдөн бир нерсе өттү дейт. Кантип эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага бербей койду. Зубайр ибн Аввам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнеси болгон? Туғаны болған. Кандай туғаны болған? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абежесинин баласы болған. Жөнтүбү? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Сафия деген эмне абежеси болгон. Абдуллах деген атасы, атасынын бир туган эжеси Сафия деген болгон. Сафиянын уулу Зубайр ибн Аввам болгон. Зубайр ибн Аввамды Сафия, демек Абдул Мутталибтин кызы тарбиялаган. Батыр болгон, акыйкатта батыр болгон. Ошол айтат, пайгамбар саллаллаху мага ра көрбөстөн ошо Абу Дуджанага көрдү. Мен билет элем дейт, пайгамбар саллаллаху жөндөн жөн бербейт. Бирок бир көрөйүн дедим, кандай батырлык кылат экен деп. Артынан жүрдүм дейт. Абу Дуджанна артынан жүрдүм дейт. Анан жанагы жерде Абу Дуджанна ушундай шерди айтты дагы дейт, согушка кирип кетти дейт. Ана аллади ахадани халили. Мен ушул менин сүйүктүү досум мага ушундай кылып эмне кылычты берген адаммын деди. Ва нахну биссафхи лададин нахили. Кылычты талапкер болуп турганда ар дайым алдыңкы саптарда болуп, Аллах Расулунун кылычы менен амалдуу душманга сокку урганга мен даярмын деп ушундай эмне шер менен кирип бардым. Ушундай жанагы жерде кирип барып, ушундай каттуу согушту дейт. Жанагы алдынан чыккан, артынан бардыгын чапкылап өттү дейт. Ушундай жанагы топту дейт, ушундай чоң бир топту дейт, жарып өттү дейт. Ушунчалык каттуу согушту дейт. Жанагы жерде ушунчалык каттуу топту жарып өткөндөн дейт, бир учурда дейт, Абу Дуджанна кийин өзү да сыпаттап берет. Ушундай бирөөнү артынан ошол немелердин дейт, аскерлердин артына туруп алып, аябай шыктандырып, ушундай
согушкула деп ар түрдүү ушундай мотивация берип турган бир адамды көрүп калдым дейт. Ошону барып ушундай кылычым көтөрүп эми чабайын десем кыйкырып жиберди, аялдай кыйкырып жиберди дейт. Андан кийин ушундай карасам дейт, ал аял экен дейт. Анан кылычым ушул кылыч дейт, пайгамбар салам берген кылыч ушу аялдарды өлтүрбөсүн деп, анан аны өлтүрбөй кетип калдым дейт. Ал Хинд болгон, жана жогоруда айтып өткөн эмне Хинд бинт Утба болгон, Абу Суфьяндын аялы эле. Анан жанагы жерде ошол сахаба Зубайр ибн Аввам айтат, бир учурда дейт, ошол мушриктер тараптан дагы куттум ошол Абу Дуджанага окшогон бир адам келатты дейт. Алдынан артынан чыккан бардыгын чабып өлтүрүп келатты дейт. Мен ушул жүрөгүмдөн ушундай ниет кылып турдум дейт, ушул экөө бир беттешсе экен деп. Бир беттешсе экен, ушул экөө беттешсе жакшы болот деп. Анан жанагы жерде Аллах насип кылып дейт, экөө беттешип калды дейт. Ушундай беттешип туруп дейт, Абу Дуджанна дейт, жанагыны ушундай Абу Дуджаннаны каттуу кылыч менен урганда, Абу Дуджанна калканы менен тосту дейт. Жанагы калканына кирип кеткенинен дейт, чыгара албай калды дейт. Чыгаргыча болбой, Абу Дуджанна ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланды дагы дейт, өзүнүн кылычы менен жанагыны эмне кылып салды дейт, ичин жарып салды дейт. Ошентип жанагын жыгытты дейт. Ошондой эмнени көрсөттү дейт, эрдикти көрсөттү дейт. Ошол эле учурда Хамза ибн Абдул Мутталиб бул биз айтканбыз чөлдүн арстаны деген лакапка ээ болгон. Бул жөн эле, караңыз, мындай лакапка ээ болуш бул жөнөкөй нерсе эмес. Айрыкча ушундай күчтүү, баатыр адамдарды арстанга окшотуу бул жөнөкөй адамдар эч качан окшотпойт. Акыйкатта бул инсанда ушундай сыпат бар эле, жөндөмдүүлүк бар эле, Аллах субханаху таала күчтү берип койгон. Ушундай күчтүү, каттуу согуша турган адам эле. Ошентип Хамза ибн Абдул Мутталиб дагы каттуу эмне кылды, согушуп кирди. Жанагы Хамза ибн Абдул Мутталибдин кылычынан эч бир адам соо калбайт эле. Хамза ибн Абдул Мутталиб урган адамдын бардыгы эмне ошол жерде сулайып же өлөт эле, же жабыркап, же ошол жерде жарадар болуп жатып калат эле. Ошентип бара жатып эле Хамза радиаллаху анху кокусунан эмне ажал тапты. Бул Хамза радиаллаху анхунун ажал тапкандыгы бул бирөө менен бетме бет келип согушуп утулуп калган болгон жок. Балким бул ошол мушриктердин буктурмасынын натыйжасы болду. Тактап айтканда, мушриктер аларды Хамза радиаллаху анхуну эптеп эмне кылды, буктурма уюштуруп өлтүрдү. Хамза ибн Абдул Мутталибдин өлүмүнө токтой турган болсок, Хамза ибн Абдул Мутталиб ушундай каттуу согушуп турду. Ошол Ухудда болуп аткан согуштун дээрлик эмне кылды, ошо көркүнө көрк кошуп турган Хамза ибн Абдул Мутталиб жана кээ бир сахабалардын согушу эле. Хамза ибн Абдул Мутталиб ошентип жанагы мушриктер менен алек болуп турган учурда Вахши деген бир кул эмне кылды, Хамза ибн Абдул Мутталибди өлтүрдү. Ал кантип өлтүрдү? Аны өлтүрүүсүнө эмне себеп болду? Эмне үчүн кулдун Хамза радиаллаху анхунда өчү бар эле дей турган болсок, кулдун ошол Вахши деген кулдун ээси Жубайр ибн Мут'им эле. Жубайр ибн Мут'им Тойма ибн Ади деген ал өлүп калган. Бадыр согушунда өлгөн. Ошонун бир тууган агасы эле. Ошол ушундай деп убада берет. Жанагы согушта дейт, сен эгерде Хамзаны өлтүрө турган болсоң, мен сени азат кылам деп. Караңыздар, арабтарда болобу, башка аламда болобу, кулду азат кылуу бул жөнөкөй нерсе эмес эле. Жөндөн жөн азат болбойт эле. Ушундай бир чоң жумуш кыла турган болсо, ошондо гана азат болот эле. Ошон үчүн жанагы жерде ушундай убада кылды. Эгерде сен Хамзаны өлтүрө турган болсоң, мен эмне өчүмдү алган болом, ушундай ошондон кийин сени эмне кылам деди, азат кылам деди. Ал эми Вахши өзүнө ушундай деп айтат, мен дейт, азаттыкты ушундай эңсеген инсан катары дейт, кул болгонумдан дейт, ошо азаттыкты эңсөө үчүн ошо Хамзаны өлтүрдүм дейт. Ал Хамзаны өлтүргөн дейт, мен башка хабашилер сыяктуу дейт, хабаши деп Эфиопиядан келген кулдарды айтат. Кара кулдарда, башка Эфиопиядан келген ошондой кулдар сыяктуу эле, адамдар сыяктуу эле найзаны өтө жакшы атам дейт. Найзаны жакшы аткандыктан эмне кылдым дейт, ошол Хамзанын артынан түштүм дейт. Хамзаны ушундай каттуу согушканын көрдүм дейт. Каттуу согушуп, алдынан чыккан, артынан чыккан бардыгын чапкылап өлтүрүп баратты дейт. Ошентип Хамза бир маалда дейт, Сибаб ибн Абдул Уззага жолугуп, эй хаттанчы катындын баласы деп ушундай каттуу кыйкырып, жанагыны ушундай сокку урганда дейт, жанагы жыгылды дейт. Сибаб ибн Абдул Узза, ошол жанагы мушрик адам жыгылды дейт. Ошол учурда алек болуп калды дейт. Ошол Хамза радиаллаху анху алек болуп калды ошол менен дейт. Ошондо менде бир чоң мүмкүнчүлүк жаралды дейт. Ошол мүмкүнчүлүктү мен айттым дейт, болсо ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланам, болбосо мен уткузганым ошол деди дагы. Анан жанагы жерде айттым дагы дейт, найза менен ушундай атканымда дейт, Хамзанын ушундай чеберчилик болгон, бул инсанда атканда аткан жерине, көздөгөн, мээлеген жерине тийгизген болгон, тийгизе турган инсан болгон.
ошентип жанагы немне найзаны атып жибергенде жанагы ошол курсагынын астырагынан кирип дейт, курсагынын астырагынан кирип эки бутунун ортосунан нарагынан чыгып калды дейт. Хамза ошондо мени карап дейт, мени карап ушундай аттанды дейт, ынтылды дейт мен жака. Бирок жанагы эмне ал нерсеге эч кандай кудурет жок эле, кан атып ошентип ошол жерде жыгылды дейт, ошентип өлдү дейт. Анан эмне ошентип Хамза радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын абасы эмне болду, ошол шейттердин катарына кошулду. Бирок башка согуштун башка тараптарында жеңиш мусулмандар тарапка ууп баратат эле. Бул Хамзанын өлүмүн көпчүлүк деле билбеди. Ар ким өзүнүн эмне жумушу менен алегиле, ар бир сахаба ошол жерде согуш менен алегиле. Ошентип Хамза өлтүрүлгөн менен мусулмандар майдандын бардык позицияларында толук үстөмдүүлүктү колго ала башташты. Айрыкча согушта өзүнүн эрдиктерин көрсөткөн жанагы эле белгилүү сахабалар Абу Бакр Умар, Зубайр ибн Аввам, Талха ибн Убайдулла, ошол сыяктуу Саад ибн Муаз, Саад ибн Аби Вакас, ошол сыяктуу сахабалар эмне көрүнүп турат эле. Ошентип жанагы учурда дагы бир окуя болду. Кандай окуя десе, аялдын койнунан согуштун майданыны абзел көрүп, ошол согуштун майданына барып шейит болгон бир сахаба бар. Ал да болсо Ханзала радиаллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ханзала гасил деп айткан, периштелер аны жуунткан. Ал кандай болду, анын окуясы кандай болду десе, анын окуясы да аябай кызыктуу. Караңыздар, ошо Ханзала радиаллаху анху жаңы үйлөнөт. Жаңы үйлөнүп, караңыз, үйлөнүп биринчи ошол жакындыгын өткүзүп, ошондой бүткөндөн кийин эле ошол жарчынын жарын угуп калат, согуш болуп атат деген. Жанагы жерде чыгат дагы, эгерде дейт, мен азыр гусул алсам дейт, гусул алсам убакыт өтүп кетет дейт дагы, жанагы жерде гусул албай туруп согушка эмне пайгамбар саллаллаху алейхи менен биргеликте согушка чыгып кетип, анан эмне кылат? Ошол жерде согушта шейттердин катарына кошулат. Өтө каттуу согушуп, бул ким менен согушат? Абу Суфиян менен согушат. Абу Суфиян менен каттуу бетпен-бет келип туруп, Абу Суфиян менен ушундай каттуу согушуп, Абу Суфиянды алсыздандырып, эми өлтүрөйүн деген учурда Шаддад ибн Аус деген ошол Абу Суфияндын алдына жүргөн бир мушрик келет дагы, буну эмне кылып салат? Өлтүрүп салат. Караңыздар, Ухуд согушунун аягында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларын издетип жүрүп, Ханзаланын үстүнөн мындай суу агып турганын көрөт. Ошондо сахабалар сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, бул Ханзала гусул албай чыккандыктан периштелер буну келип гусул кылдырды дейт. Караңыздар, субханаллах, ушундай Аллахтын денини өзүнүн аялынын койнунан жогору койгон. Бул болсо, караңыз, субханаллах, ушундай кымбат нерсе, айрыкча эми мындай ушундай эңсеген нерсесин эми жеткен болсо, эми жетип таппаган, издеген нерсесин эми тапкан болсо, таптым деп турган учурда Аллах Тааламдын динде болгон ушундай согуш зарыл экендигин билип, ошол нерсени эмне кылган үчүн, жанагы жогору коюп, ошол жерге чыгып согушуп, шейттердин катарына кошулган үчүн тарых бул инсанды эмне өзүнүн баракчасынын арасына киргизди. Ислам үммөтү бул инсан менен сыймыктанып жүрө турган инсан болду. Эгерде жөн эле башкаларга катары гусул алып чыгып неме болсо, балким билбей калсак керек эле. Себеби Ханзаланын башка мындай белгилүү амалдары бизге жеткен эмес да. Караңыздар, бир туугандар, кээде бир инсан бир ыклас менен бир жакшы амал кылат, ал жакшы амалын Аллах субханаху ва таала келечек үммөтүнө үлгү кылып коет. Карасаңыз, субханаллах, Ханзала радиаллаху анху, билбейбиз, бул инсандын батырлык, башка эрдиктерин дагы уккан эмеспиз, илим жаатынан дагы башка жааттан эч нерсесин уккан эмеспиз да. Бир гана ушул нерсеси сакталып калган. Жана ушул нерсеси ислам үммөтү сыймыктана турган, жана ислам үммөтү дайым билип жүрө турган бир амалды калтырып кетти да. Айтайын деген нерсе, бир туугандар, Аллахтын денин өзүнүн жеке жашоосунун кызыкчылыгына жогору койгон инсанды Аллах субханаху ва таала эмне кийинки үммөткө үлгү кылып коет. Абу Бакр радиаллаху анху, Усман, жана башка сахабалар, канчалаган сахабаларды айтып атабыз. Ошол учурда канчалаган биз билбеген сахабалар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коштошуу ажылыгында 120 миң сахаба болгон деп риваяттар келген. 120 миң сахаба. Азыр ушул отурганда ашы барса эсептесек, бардыгыбыз эсептесек 20 же 30 сахабаны эсептейт. Андан башкасын билбейбиз. Туурабы? Демек, караңыздар, ошол сахабаларды Аллах субханаху ва таала даражаларын эмне үчүн кантип көтөргөн, кантип кийинки үммөткө үлгү кылып койду десе, алардын ыкластуулугу ушунчалык күчтүү болгон. Ар бир амалын кылса, ыклас үчүн кылган. Абу Бакр радиаллаху анху мени келечек тарых эстеп жүрсүн үчүн эмес,
Аллахтың разылығы үшін қылғандықтан Абу Бакр радиаллаху анхунун ар бир амалы биз эмне кылып жүрөбүз, үлгү тутуп ошол нерсе менен сыймыктанып жүрөбүз. Умар, Усман, ошол эле Али, ошол эле жана башка сахабалар биз эмне кылабыз, үлгү тутуп атабыз. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, кээде бир кичинекей амал кылат, Аллах разылыгы үчүн болгон үчүн ошол амалды эмне өзүнүн кыяматка чейин Аллах таалам эмне кылып коет, калтырып коет. Андан кийин жаачылардын жардамы, жаачылардын кандай жардамы тиет? Жанагы жерде Халид ибн Валид ошол болуп аткан окуяны көрүп, өзүнүн эли, тактап айтканда мушрик эли утулуп баратканын көрүп, жанагы жерде мусулмандардын артынан өтүп туруп, артынан сокку урууну каалап, ошол жерден аты менен аттанган учурда жанагы жерде жаачылар, мусулмандардын жаачылары, ошол Абдуллах ибн Жубайр радиаллаху анху башчылык кылган сахабалар эмне кылат? Жанагы жааны атып, жанагы жерде жамгырдай жадырып, жанагы жерде киргизбей коет. Ошентип жанагылардын ошол иши ойлогон максаты ишке ашпай, анан артка кайтып кетет. Анан мусулмандар ошентип жанагы жерде үстөмдүүлүккө акырындан үстөмдүүлүккө жете баштайт. Мусулмандар жанагы ийгиликти колуна ала баштаганда 3000 мушриктин астында 700 мушрик, 3000 мушриктин астында 700 мусулман адам, 30.000 мусулмандай көрүнүп калат. Караңыздар, ушундай ыйманынын бекемдигинен, күчүнүн ушунчалык Аллах таалам тарабынан жеңиш эмне жакындап калганын көргөндө жанагы мушриктер ушундай өзүнүн атын таппай калат. Жанагы жерде ыдырап, өздөрүнүн сабы бузулуп, жанагы жерде эмне кыларын билбей калат. Мушриктер эмне артка акырындан чегине баштайт. Айрыкча бул артка чегинүүсү жанагы Суаб деген кул өлтүрүлдү дедик го, Абдуддардын кулу, желекти көтөрүп турган. Ошол желекти жыгыткандан кийин эч ким жакындай коет. Эмне себептен десе, себеби жакындаганын өлтүрүп койсо, эч ким эмне жанагы өлүмдү каалабай жанагы жерге желегине барбай коет. Ошентип желеги жыгылгандан кийин жанагыларды эмне ушундай маанайы түшүп, жанагы жерде эмне артка акырындан чегине баштайт. Ибн Исхак ушундай деп жазат: ошондо Аллах таала убадасын аткарып дейт, мусулмандарга жеңиш түшүрдү дейт. Караңыздар, Аллах таала убадасын аткарып мусулмандарга жеңиш түшүрдү. Алар душмандардын мусулмандар кылычтарынан душмандарды өткүзүп дейт, согуш талаасынан сүрүп чыгарышты дейт. Мушриктердин жеңилерин эч ким шек сынабай калды дейт. Жанагы жерде ошол согушка мисалы ошол кийин баа берген адамдар дагы, ошол эле учурдагы адамдар дагы, ошо согушка катышып аткан адамдар дагы мусулмандардын жеңишке жеткендигине уже шек санабай калды. Болду, мына бир кадам калды мусулмандардын эмне жеңишке жетүүсүнө деп калган учур болот. Андан кийин ошондой учурда мусулмандардын бир катасы мусулман үммөт үчүн өтө чоң эмнеге ушундай чоң зыян алып келет. Чоң бир мусулмандардын бир кетирген катасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна моюн сунбай коюштук мусулмандардын утулуп калуусуна алып келет. Ал кандай болот десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы сахабаларга буйруду эле, жаачыларга буйруду эле, силер эгерде бизге жеңиш Абдуллах ибн Жубайрга буйруду эле, бизге жеңиш жеткен болсо дагы эмне кылбагыла, түшпөгүлө, биз качып баратсак дагы түшпөгүлө деп айтты эле. Абдуллах ибн Жубайр жана анын алдында 7-8 сахаба ошол буйрукту аткарып жанагы жерден түшпөй эч жака жылбады. Ал эми калган сахабалар десе, калган сахабалар дүйнөгө азгырылып кетти. Жанагы жерде мушриктер артына качып баратканын көрүп, жанагы жерден олжого илешип калайлы, мусулмандардын кээ-бирлери олжо тере баштады. Ошондойну көргөндө жанагылар дүйнөгө азгырылып кетти дагы, биз да барып олжолорду алып калайлы, терип калайлы деди. Ошондо Абдуллах ибн Жубайр айтты: "Эй, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам утуп баратсак дагы түшпөгүлө деди эле, утсак дагы түшпөгүлө деп айтпады беле? Менин уруксатым болмоюнча деди эле. Жок, бул уже мусулмандар утту. Болду эми, эмне алар ута албайт" деп жанагы жерде сахабалар эмне кылды? Түшкөн бойдон чуркап кетип калды. Бул нерсе Халид ибн Валид мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибербейт эле. Бул өтө мыкты, өтө күчтүү аскер башчы болгондуктан бул убакытты ушунчалык эңсеп күтүп турган эле. Халид ибн Валид күтүп турган нерсе эмне? Жанагы жерден издегенини асмандан издеген жерден тапты дегендей, ал ушундай күткөн нерсеси ишке ашып кетти. Караңыздар, эмне кылды? Халид ибн Валид бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, жанагы жерде жаачылардын дээрлик тоонун үстүндө эч ким калбаганын билип, өзүнүн атчандарын жана Икрима ибн Аби Жахилдин атчандарын кошуп туруп, жанагы мусулмандардын артынан эмне сокку урду. Жанагы жерде сокку урардан мурда тоонун үстүндөгү 7-8 ошол сахаба, ошолордун жетекчиси Абдуллах ибн Жубайр ошолорду биринчи тынчытты, өлтүрдү. Андан кийин анан мусулмандардын артынан келип эмне кылды? Күтүлбөгөн жерден сокку урду. Мусулмандардын артынан келгенде дагы эми булар атчан. Мусулмандар караңыздар, мусулмандарда дээрлик атчандар жок эле. Демек азыр эми мусулмандар эмне артынан атчандар келип
курчап калды. Ал эми алдында болсо, эгерде булар 200 болгон болсо, алдында дээрлик 3000ге жакын жөө аскерлер бар эле, мушриктердин. Демек, алар туура качып бараткан. Бирок жанагы жерде жанагылардын эмне ушундай артынан келип, мусулмандардын артынан келип курчап калганын көргөндөн кийин алар эмне артка кайтып, мусулмандар курчоодо калып калды. Көрдүңүздөрбү? Мусулмандар курчоодо калып калды. Мусулмандардын оң жагында тоо бар, сол жагында да тоо бар, оң жагында да тоо бар. Мусулмандар ошондой курчоонун арасында калып кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде курчоодо калып кеткенде, ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү согушту карап көзөмөл кылып турган учур эле. Бир замат эле, бир эле кыска учурдун ичинде Халид ибн Валид арттан күтүлбөгөн жерден эмне сокку берип, жанагы жерде мусулмандарды эмне кылды? Курчоого алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде жанагы мусулман жамаатынан бөлүнүп калды. Бөлүнүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында 9 эле сахаба калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошо башында коруп турган 9 сахаба болгон. 7 ансари сахаба, ал эми 2 мухажир сахаба болгон. Алар эмне кылды? Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коруп турган, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында 2 жол бар эле. Биринчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол курчоодо калган мусулмандар менен биригип, ошол согуштан чыгып кетүү планын түзүп, эптеп мусулмандарды алып чыгып кетүү бар эле. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 7-9 сахаба менен тоо жакка чыгып кетип, жанагылардан алыстап, мусулмандарды калтырып коюу эмне жол бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте биринчисин тандады, жанагы мусулмандарды башын бириктирип, ошол жерде мусулмандардын баарын алып чыгып кетүүнү көздөп, жанагы жерде эмне деди? О, Аллахтын пенделери, мен могул жактамын, чогулгула деди. Бирок билет эле, бул өтө кооптуу кыйкыр экендигини. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан бул нерсени айтпай турат эле. Эмне себептен? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мушриктер жакын эле мусулмандарга караганда. Бул сөздү угаар менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында мушриктер чогулат эле. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол кооптонгон нерсе ишке ашты. Жанагы мушриктер угаар замат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына чогула башташты. Бардыгы ошол жабылып бир гана адамды көздөп бараткан эле. Алда болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эле. Сахабалар бул жакта калып кетти. Бардыгы эмне кылды? Ошол эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды курчай баштады. Ал эми мусулмандарчы десе, мусулмандар жанагы курчагандан кийин кебирлери качып кетти. Катуу чуркаган Мединеге чейин жетип калды. Кебирлери куралын таштап эмне кылды? Ошол жерде болду эме деди. Ойлоно баштады. Абдуллах ибн Убай ибн Салулга тезирээк барып кошулуп дейт. Ошол бизге Абу Суфьяндан неме алып берсе деди, бизге башкаруу чарасын алып берсе ошол жакшы болот деди. Кебирлер болсо Мухаммад өлгөндөн кийин бизге согушуубуздун эмне кереги бар? Себеби Мухаммад өлдү деген ошол жерде кабар тарап кеткен эле. Кебирлер такыр эмне болду? Үмүтүн үзүп койду, согушпай койду. Ошондой учурда, ошондой кырдаалда, оор болгон учурда дагы кебир сахабалар иманы бекем болуп туруп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүлдү десе, ошого карабастан эмне кылды? Жок, токтогула, биз согушабыз деген сахабалар болду. Ошолордун бирөөсү, караңыз, Аннас айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийин коркок сахабалар эмне кылды? Жанагы жерде эмне уже куралдарын таштап, уже Абдуллах ибн Убай ибн Салулга кошууну каалап калганда, ошол сахабалардын бирөөсү, азыр атыны унутуп турабыз, Аннас ибн Назир болуш керек. Эмнени күтүп шалдырап турасыңар деди. Аннас ибн Назир экен. Эмнени күтүп шалдырап турасыңар деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүптүр деди. Өлсө эмне болуптур? Аллах таалам тирүү го. Аллах тирүү го деди. Өлсө эмне болуптур? Аллах таалам тирүү го деди. Келгиле деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөн нерсе үчүн силер дагы өлгүлө деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлсө, анда силер дагы пайгамбар өлгөн үчүн өлгүлө деди. Тургула деп жанагы жерде ушундай эмне жанагылардын кылган нерсесин ушундай өкүнүп туруп, анан өзүнү эмне ошол жанагы майданга кирип кетти. Ошондо Аннас радиаллаху анху айтат, саат жолуктуруп дейт, эй, Назир кайка баратасың десе, бейиштин житин жыттап атам. Бейиштин житин жыттап калдым, мен ошого шашып баратам деп айтты дейт. Карасаңыздар, субханаллах, ушундай эмнелер болгон, ушундай мужизалар болуп турган. Сабит ибн Дахтах болсо өзүнүн коомуна, эй, ансарилер деди, эгер Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүлгөн болсо, Аллах тирүү го, Аллах эч качан өлбөйт го. Силер диниңер үчүн согуша бергиле, ошондо Аллах силерге жардам берет деп, ал дагы ушундай мусулмандарды шыктандырды. Анан ошол учурда өзү ошо Сабит ибн Дахтахты Халид ибн Валидтин алдында ошол сөздү айтып турган учурда Халид ибн Валид эмне кылды? Ошол жерде өлтүрүп салды. Ошентип эмне мусулмандар маанайы чөгүп кетти. Жанагы жерде кебирлер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айрыкча өлдү деген кабарын уккандан кийин такыр согуш келбей калды. Бирок жанагы эле
күчтүү белгилүү сахабалар Али ибн Аби Талиб, Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр Сыддык жана ошол сыяктуу сахабалар согуштун башка жагында болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эстеп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кай жакта экен деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карап бет алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карап бет алды. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында жетсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында согуш ан сайын кызыды. Кандай болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын астында согуш ушунчалык кызыды, жанагылар келген сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы сахабалары коргоп турат эле. Коргоп турган сахабаларына менин бейиштеги шеригим болушун ким менин бейиштеги шеригим болууну кааласа, ушулардан коргосун дедиле. Жанагы жерде ансарилер чыкты. Ансарилер биринин артынан бири, биринин артынан бири, бирок ошончо найза, ошончо кылыч, ошончо жанын октору, жебелери аларды тез-тез эле чыккан сайын өлтүрүп атты. Чыккан сайын өлтүрүп атты. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында караңыздар, эки эле сахаба калат. Эки эле сахаба. Бирөөсү Саад ибн Аби Ваккас, экинчиси Талха ибн Убайдулла. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында ошол эки сахаба калат. Эки сахаба ушунчалык каттуу согушат, ушунчалык каттуу согушат. Талха ибн Убайдулланы кийин тапканда сахабалар айтат, денесинде де 70-80 жараат бар эле дейт. Колдору мол, бармактары, манжалары кесилип кеткен эле. Манжалары ошол согушта кесилип кеткен. Бирок ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Аягына чейин короп турду. Андан кийин Саад ибн Аби Ваккастын батырлыгын караңыз. Саад ибн Аби Ваккас жаны өтө күчтүү аткандыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жанагы жебелерди алып берип турат эле. Саад ибн Аби Ваккас келгенин атат эле, жана Аллахтын кудурети менен ар бир найзасы бирден адамды өлтүрөт эле. Караңыздар, согушта, бүгүнкү күндө согушта элестетсеңиз эле, бир ок бир адамды өлтүрүшү бул ийгиликтүү нерсе. Ал учурда деле ошондой бир жанын жебеси бир адамды өлтүрүү ийгиликтүү нерсе. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атам менен апам сага курман болсун, эй Саад аткын деп туруп эмне кылат эле? Ушундай аттырат эле. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык күлгөндүгү жөнүндө да риваяттар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артыңкы могул жердеги азуу тиштери көрүнгөнгө чейин күлдү дейт. Кандай десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай жебелерди алып отуруп, жебе кылбай калганда бир сынык жебени берет. Сынык жебе кылат, ошо сынык жебени Саатка бергенде, Саад ошо сынык жебе менен бир келеткан бир мушрикти атканда пешинесине тийип аттын үстүнөн секирип кулап түшөт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жылмайып күлгөндө дейт, азуу тиштери көрүнүп калган дейт. Анан эмне болду? Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошолордун коргоосуна карабастан мушриктер келип эмне кылды? Бирөө келип ушундай жонуна чапты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колу үзүлүп кетейин деди. Экинчиси келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне ушундай урганда, пайгамбар саллаллаху башына кийип турган шлеми могул жери эмне жагына кирип, могул жерин кадимкидей атып кетти. Бирөө келип ташты атканда, Утба ибн Ваккас дегени атканда, таш пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тишине тийип, могул жердеги эмне коян тишинин алдындагы тишти рубаи деп коет, ошо тиштери сынып кетти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анан жанагы жерде дагы бирөө келип чапканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде жыгылып түштү. Ушундай күндү көрдү бир тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуусуна карабастан ушундай оор күндү көрдү. Аллах субхана ва таала насип болсо, иншалла кийинки сабагыбызда ушул жерден улап кетебиз. Субханакаллахумма ва бихамдик, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настагфирука ва натубу